Айналайын балача. Бул шайыр шаңдуу апалар кыргыз тилинде ээн эркин сүйлөгөндү гана эмес, кыргызча ырларды, жаңылмач табышмактарды үйрөнүп алышты. Негизинен орус дунган тилинде сүйлөгөн Чүй облусунун Александровка айыл тургундары арасында мамлекеттик тилдин жайылып баратканы сүйүндүрөт. Мага кыргызча үйрөнгөнү аябай жакат, мага керек. Эмне үчүн? Потому что неберем бар. Пенсия жашындагы окуучуларга кыргыз тилин үйрөтүү үчүн өзүнчө методика керек. Кыргызстанда андай окутуу усулдары жакшы өрчүбөгөндүктөн жаш мугалим Нуржахан Асылбашевага мамлекеттик тилди үйрөтүү оңойго турган жок. Кандай сунуштарды бересиңер дегенде жазышкан болчу да. Биз деген макалдарды дагы айткыбыз келет. Ким көбүрөөк сөз билет деген конкурстарды уюштурбайсыңарбы? 3 айлык окутуу курсу жакшы жыйынтыктарды берип 60тан ашуун адам ооз эки кыргыз тилин үйрөнүп чыгышты. Кыргызстандын ар бир атуулу кеминде кыргыз, орус, англис тилдерин билиш керек дейт иш-чаранын уюштуруучусу Аскар Жапаров. Бишкекте деле ушундай кыргыз тилин билбеген адамдар көп экен. Окуйун десе шарты жок. Ошол шартты түзүп бериш үчүн Өнүгүү партиясы биздин лидерибиз Бактыяр Кечиевич Төрөбаев ошону тапшырма берген. Азыр биз ошо Өнүгүү фонду ошону аткарып атабыз. Мындай демилгени Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Назаркул Ишекеев да колдойт. Кыргыз тилин өнүктүрүү мамлекеттин эле эмес, ар бир атуулдун милдети. Кыргыз менен кыргызча сүйлөш керек. Үй-бүлөдө кыргыз тили сүйлөш керек. Иште кыргыз тили сүйлөш керек. Көчөдө, унаада жүргөндө кыргыз тили сүйлөш керек. Ал биздин күнүмкү тамак ичкенибиз сыяктуу биздин маданиятыбыздын бир үлгүсү. Бүгүнкү такында өзүнчө модага айланыш керек. 2014-2020 жылдарга карата мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынды. Ага ылайык мамлекеттик кызматка алууда кыргыз тилин билүү талабы коюлат. Ал гана эмес, мектептерде, жумушка орношууда деги эле коомдук кыргыз тилинин мааниси арта берет дешет программанын иштеп чыгуучулары.